Талай иштеринен кечиктүүнү эле келген Элдияр Дуулатов интервью бергенден кийин эле кайта изилдөө иштерине баш багат. Ага чейин окумуштуу илимий изилдөөлөрү тууралуу бизге төкпөй чачпай айтып берди. Деги эле мисалы үчүн азыркы учурда 21-кылымда илим бир орунда турбайт. Мисалы үчүн күндөн күнгө азыр өзгөрүп атат да. Дүйнөлүк илимге кирдик. Биздин дагы жасап аткан иштерибиз ушул дүйнөлүк илимге аз да болсо биз дагы аралашып атабыз. Каарманыбыз Элдияр табиятка кичинекей кезинен эле кызыгып, жаратылыштын кубулуштарын байкап жүргөн. Көп өтпөй жогорку класстан география, экология сабагы кирип, аны конт коюп окуй баштайт. Анан өзүбүз да тоо коюнунда өсүп, ошол тоолордо, таштарда кызыгасың. Анан ошонун себебинен мен ушул тармакка кызыгып калдым. Анан ошондо эле өзүм чечтим ушул география факультетине тапшырып, анан ушул география тармагында бир ошондо эле мүмкүн илимге кызыгуум болгонбу, ошол тармакты тандап кеттим да. Көп өтпөй 4 жыл билим алып, 2011-жылы бакалаврды аяктап, ошол эле университеттин магистратурасына окуусун улантат. Ал эми 2013-жылы каарманыбыздын илимге алгачкы жолу ачылат. Келгенде инженер кызматка кабыл алынгам, анан ошол жылдары Кытайдын Илимдер академиясы менен биздин Улуттук Илимдер академиясы кызматташып калды. Анан ошол кызматташтыктын негизинде Кытайдагы белгилүү, дүйнөгө белгилүү стипендиялык программалар бар. Биз дагы ошол стипендиялык программага тапшырып, анан ошол жерге өткөм. 1 миллиард калкы бар Кытай ошентип Элдияр Дуулатовду кучагын кенен жайып тосуп алат. Кытайдан Элдияр мырза мейкиндик убакыттык өзгөрүүлөрдү байкоого жана Борбордук Азия чөлкөмүндөгү климаттын өзгөрүшүнөн улам келип чыккан жаан-чачындын эрозиялык таасирин изилдөөгө багытталган докторлук диссертациясынын үстүндө изилдөө жүргүзүп иштей баштайт. Жаан-чачындын топурактын эрозиясына тийгизген таасирлери деги эле ушу суу эрозиясы деп коет. Эми табиятта эрозиялык процесстер көп кездешет, кайталанат. Өзгөчө ушул биздин тоол өлкөлөрдө бул биринчиден ошо биздин тоолордун бар үчүн, анан ошол тоолордун ар кандай тик капталдары бар. Анан жаан-чачындын эсеби, анан ага кошумча өсүмдүк катмары бар, адамдын иш аракети бар. Анан көбүн эсе бул баягы табигый процесс да өзү. Жыйынтыгында окумуштуунун изилдөөлөрү Web of Science жана Scopus эл аралык жогорку илимий журналдарда монографиялары жарыяланат. Келечекте дагы эми пландарыбыз абдан жогору, көп пландар бар. Анын баары тең ишке ашат деп өзүм ойлойм, ишенемин. Келечекте менде дагы докторлук докторлукту жактап, иш жактап, ошо илимге салым кошо берсек деген ниеттерим бар да. Анан ага дагы ошо жаштарды да үндөп кетет элем, илимге да кызыккыла, бардык эле көптөгөн тармактар болуп калды азыр эми. Ошонун ичинен илимге дагы жаштар бир кызыгып, бир стимул болуп, бир колдоо, мамлекеттен да бир жогорку бир колдоо болсо, анан жаштар да келсе деген бир тилегим бар да.